Өлкөдө болуп жаткан акыркы өзгөрүүлөр башкаруу тутумунун жаңылануусунан тартып, кыргыз-тажик чек арасындагы окуялардын бардыгын коомчулук туура түшүнүп, кабардар болууга тийиш. Бүгүн Ысык-Көл облустук юридикалык институтунун студенттерине бул жана башка өз тармактарына тийиштүү тагыраагы сот тармагы тууралуу кеңири түшүндүрмө берилди. Бийлик бутагынын түптөлүшү, анын ичинде Ысык-Көл облустук административдик сотунун тарыхы, сот аппаратынын кызматкерлеринин күнүмдүк иш алып баруусу өңдүү маалыматтар айтылды. Белгилей кетсек, Ысык-Көл облустук юридикалык институтунда 600 студент билим алат. Алар облустук шаардык сотто, буга катар прокуратура жана облустук ички иштер бөлүмү менен шаардык ички иштер бөлүмдөрүндө практика өтүшөт. Ал эми бул жолку өткөрүлгөн дарс иш жүрүмү менен жакындан таанышууга жакшы өбөлгө болду. Болочоктогу юрист студенттерине сот кызматкерлеринин күнүмдүк иш алып баруусу жөнүндөгү маалымат толук кандуу жеткирүүнүн зарылдыгы. Тагыраак айтып кетсек, аларга токтоло кетсек, сот системасы негизи көз карандысыз, башка мамлекеттик органдарга караганда көз карандысыздыгы, ар бир сот кызматкерлеринин ийгиликтери өзүнүн иш алып баргандыгы тууралуу мээнетине жараша болот. Бул баягы Кыргызда бар эмеспи сөз, көптү көргөн, көп жашаган эмес, көптү көргөн билет деген сөз бар эмеспи. Ошого байланыштуу бул баягы сот бийлигинде чыр чатактын ар түрүн көрсө болот. Ошондон аябай тажрыйба, юридикалык жактан дагы тажрыйба топтосо болот, жана жашоо турмуштагы тажрыйбаны топтосо болот.